Мыйзам долбоорун концепциясын жактырып жана биринчи окууда палатага сунуштоо боюнча комитет чечим дош коем, дош бериздер. Ким макул? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Бул экинчи маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги үчүнчү маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинет төрагасы тарабынан демилгеленип 2022 жылдын 15 августтагы каты менен жөнөтүлгөн патент мыйзамы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окуга киргизилет. Жооптуу социалдык саясат боюнча комитет. Баяндамачы Керимбаева Рахат Топчубаевна, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору. Барбы? Бар экенсиз. Баяндаманы жасай бериңиз. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 жарлыгына ылайык иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунун максаттары: биринчи, 1998 жылы кабыл алынган колдонуудагы мыйзамды жаңылоо жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү. Экинчи, ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү сыяктуу объектилерди укуктук коргоо жана сактоо чөйрөсүндөгү дүйнөлүк жана улуттук укук коргоо практикасын эске алуу менен ченемдик укуктук базасын өркүндөтүү. Үчүнчү, аталган объектилерди каттоого берилген өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүүгө жана аларды карап чыгууга санариптик технологияларды колдонууга шарттарды түзүү. Мыйзам долбоору берилүүчү коргоо документтеринин сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучулар пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү сыяктуу объектилерди укуктук коргоо жана сактоо чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдердин жоболоруна, атап айтсак патенттик кооперация жөнүндөгү келишимге, өнөр жай үлгүлөрүн депирнөлөө жөнүндөгү Гага келишимине жана Евразия патенттик конвенциясынын өнөр жай үлгүлөрү жөнүндөгү протоколуна шайкеш келтирилди. Мыйзам долбоору иштеп чыгууда интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун сунуштары эске алынды. Мыйзам долбоору менен өнөр жай үлгүлөрүнүн укуктук коргоо мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин, ал эми пайдалуу моделдерди коргоо мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин узартуу сунушталууда. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган жана бекитилген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Коргоого сунушталган мыйзам долбоорунун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук натыйжаларга алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча каражаттары талап кылынбайт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп берели. Рахмат. Суроолор барбы? Урматтуу депутаттар. Колдоп берүүңүздөрдү өтүнөт элек. Сөз депутат Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Анча чоң эмес, кыска эле суроуда. Мондо котормо редакциялоо жана лингвистикалык кызмат бөлүмү сунушу абдан туура сунуш бериптир. Булар сиздердин мыйзамыңыздардын аталышы өзү патент мыйзамы деп эле аталышы туура эмес, чынында эле туура эмес. Котормо бөлүмүнөн берген мыйзамдын долбоорунун аталышын патент мыйзамы эмес, патент жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп беришиңер керек эле да. Темаңар өзү мыйзам туура эмес болуп калган. Ошон үчүн бул эми баягы биринчи окууда каралып атат да азыр, Ооба. Бул концепциянын негизинен мындай кабыл алабыз, албетте колдойм, бирок тиги котормо бөлүмүнүн сунушун эске алгыла дагы мыйзамдын долбоордун аталышын өзгөрткүлө. Себеби патент мыйзамы деген өзү туура эмес болот. Мен мына филолог катары айтайын. Патент жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп жазгыла. Ошондо туура болот да. Эске алабыз, бирок жакынкы өлкөлөрдүн алганда ушундай аталышта экен да. Анан бирок филологдорчасынан түзмө-түз эле которуп коюп атасыңар да. Түшүндүм. Биз маанисине карап которушубуз керек да. Рахмат. Бул котормо бөлүмүнүн берген сунушу абдан туура. Мен жана караганда эле тиги сунушун окуп апмын, азыр карап атамын да. Бул абдан туура сунуш, ошону өзгөрткүлө силерден сураганчы. Анан эми бул албетте биздин Кыргыз Республикабызга анан жарандарга кандайдыр бир жакшы жагы жана жеңилдиктери береби бул мыйзам?
жооп берип койгула. Кимдерге жеңилдиктер дейсиз? Дагы бир жолу эгер. Биздин жарандарга кандайдыр бир Албетте. Мисалы үчүн мурда эгерде баягы бир 12 айда карап турса, 12 айда экспертиза жүргүзүш элек да патент бергенде. Азыр бүгүнкү күндө 10 күндүн ичинде ал биздин базабызда сайтыбызга жайгашып, анан ошо 10 күндүн ичинде жарандар мындай бир көрөт да, значит, кайсы бир товарлар катталып атканы, демек ал экинчи ирет кайталап бербештиги ал 10 күндүн ичинде билинет. Мурдагы мыйзамда биз 12 айда гана көрө алчу эле да жарандар. Ушундай өзгөчөлүгү бар. Андан сырткары коргоодо дагы 8 жылдан 10 жылга чейин баягы улантылат деген өнөр жай үлгүлөрү боюнча, товардык белгилер боюнча, өнөр жай үлгүлөрү боюнча. Ошол жеңилдиктерди айтып өтпөгөнүңүздөн улам сурап атам. Окудум, абдан жакшы жеңилдиктер бар экен да. Колдойм мен мыйзам долбоорун. Рахмат. Рахмат. Сизде процедурный или кандай? Азыр этот тизмемине кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Рахмат. Менде кыска эле суроо, патент боюнча азыркы мезгилде канча каражат түшүп атат мына ККМден кийин? Ошону айтып койсоңуз. Рахмат. Айсарайым, бул биздики ойлоп табуучулар үчүн кыргыз патент берет да, ойлоп табуучулар товардык белгилер боюнча. Ошондуктан биздики кичине башкачараак болуп калат да. Силерде жеңил өнөр жайына да патенттер берилеби? Товардык белгилер жөнүндө айтып атсаңыз керек. Сиз товардык белгилер албетте. Бизде бүгүнкү күндө ойлоп табуучулар жөнүндө элеби? Товардык белгилерди алат жана ойлоп табуучулар үчүн патент беребиз. Товардык белгилерге бүгүн Кыргызстанда 18 миңден ашуун товардык белгилерди коргоого алганбыз Кыргызстанда. Канча патенттен бюджетке акча түшөт билбейсиз, Кайсы ойлоп табуучулук боюнча айтып атасыз да? Жок, общий эле ошо патенттен деп атам. Биз негизи кыргыз патенти бюджетке 150 миллиондон ашык каражат таап келебиз. Айына? Жылына, бир жылда. Жылына, Бул мадриттик система, анан эл аралык келишимдердин негизинде келип түшкөн каражаттар болуп эсептелинет да. Биздин өзүбүздүн национальный ушу улуттук баягы жол жобо менен келип түшкөн заявкалар, өтүнмөлөрдүн негизинде менин билишимче азыр 57 миңдей каражат табабыз. Мен айтайын дегеним, ККМ киргенден бери силерде патенттеги кирешелер азайдыбы, же кандай кыскардыбы, же көбөйдүбү дегенди билейин дегем да. Ал сиз айтып аткан бизге мындай тиешеси болбой калат да. Ал налоговый патент жөнүндө айтып атат окшойсуз сиз. Биздики ойлоп табуучулук боюнча. Түшүнүктүү анда, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сурбалдиева Эльвира Жыгалбековна берилет. Рахмат, мен 21-чи беренени мурда пайдалануу укугу боюнча тактап бересиздерби? Орусчасында статья 21 право прежде пользования дейт да. Эгер регистрацияга чейин, мен туура түшүндүмбү, регистрацияга чейин, патент регистрация кылганга чейин ошол ойлоп чыгарылган модель болобу эмнеси регистрацияга чейин кандай колдонулса, регистрациядан кийин ошол эле көлөмдө сактап кетет деп белгилеп жатасыздар да. Бирок кантип далилдейт, эгер эки бир окшош адам болсочу? Просто это для уточнения, да, для протокола. Өтүнмө ээси жөнүндө айтып атасыз, ойлоп табуучулугу жөнүндө. 21-чи берене. Биз ушул мыйзам долбоорунда өзгөчөлүгү Эльвира айым ушунда болуп атат да. Азыр мурда экспертиза жүргүзгөндө биз 12 айда гана билчүбүз, үчүнчү тарап. Бирдей заявка берип калса дагы, ал киши үчүнчү баягы бир күн кийин берсе дагы, ал 12 айдан гана кийин экспертизанын жыйынтыгынан кийин билчү. Азыр бүгүн жаңы мыйзам долбоорунда, бүгүн 10 күндөн кийин анын биздин сайтка ошондой баягы кимдер заявка берди, кимдер өтүнмө берди, ошолордун баарын 10 күндө чыгарып коюлду деп атабыз да, үчүнчү тараптын баягы убара болбош үчүн. Ошондо эки адам бир нерсени ойлоп, мен автору менмин деп эки адам мындай талашка түшсө, ошол ситуация кандай болуп калат анда? Одновременно эки адам талашка түшсөчү. Бул эми баягы соттук негизде аныкталуучу нерсе да. Эгерде биз биринчи өтүнмө ээсине биз ошо ойлоп табуучулугу жөнүндө күбөлүктү беребиз. Биринчи андан аркы ишти эгерде андай спорный жагдайлар болуп кала турган болсо,
баягы соттук Соттон негизде далилдеп бериш керек, да? далилдеп беришет, а биз Кыргыз патент сотто биз ким анык өтүнмө ээси экенин, күбөлүк берген биздин баягы өтүнмө ээсин далилдеп беребиз да сотто. Мамлекет Түшүнүктүү. тарабынан. Рахмат, мен колдойм мыйзамды. Рахмат. Рахмат. Суроолор барбы, депутаттар? Сөз суроо берүүчү депутат Мажитова Шарапаткан Мажитовна берилет. Рахмат, Данияр Ермекович. Рахат Топчубаевна, мен ушу элдерге түшүнүктүү болуш үчүн жанагы ойлоп табуучулар мамлекетке кандай пайда келтирет же мамлекеттен кандай каражат ала алат же болбосо алар только инвестиция менен гана иштеше алабы, ушул боюнча айтып койсоңуз. Шарапат айым абдан мындай туура, маанилүү, заманбап суроо да, бул баарыбызды ойлондурган, күткөн суроо. Бүгүн Кыргызстанда 2600дөн ашуун ойлоп табуучуларыбыз бар. Кыргыз патент тарабынан ойлоп табуучуларга ар кандай стартаптарды берип, колдоолорду көрсөтүп келе жатабыз. Булардын баягы монетизация мындан ары жасашы үчүн. Бүгүнкү күндө азыр мына 29 январда дагы биз ошо Кыргыз Республикасындагы бардык ойлоп табуучулар менен биргеликте Кечиресиз. Урматтуу комитет жыйын чакырылгандар. Азмас тынчыраак отуруңуздар. Буякта улбай атат бизге докладчиктин сөздөрү. Рахмат. Планта бериңиз. 29-ында биз жалпы Кыргызстандагы ойлоп табуучулардын мындай бир ярмаркасын уюштуруп атабыз. Кыргыз патент мындай иш-чараларды абдан мындай ай сайын, мындай бир жыл сайын өткөрүп эле келатабыз да. Бул азыр 29-ында дагы күтүп атабыз, ошондой бир чоң ойлоп табуучуларыбыз болуп калса, мындан ары алар да Кыргыз патент колдоого алат эле. Мындан сырткары ишкерлерди да кошо чакырып атабыз, балким ойлоп табуучулугу бир ишкерге жагып калса, мындан ары баягы монетизация жасаш үчүн. Ошондуктан ушундай иш-чаралар жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бизде катталган, күбөлүк алган 2600дөн ашуун ойлоп табуучубуз бар. Рахмат, биз колдойбуз, себеби бул замандын талабына жооп бере турган мыйзам экен, колдойбуз. Рахмат, Шарапат айым. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор бар дагы? Суроолор жок болсо, анда комитеттин чечимине өтсөк. Комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын, жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитеттин чечимине, урматтуу депутаттар, комитет чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Данияр Ермекович. Күн тартибиндеги Данияр Ермекович, рұқсат болса. Искандер Асылқұлов. айтыңыз. Министр чогулушка шашылыш түрдө кеткен экен. Анан кийин бүгүн каралсак рұқсат болса, мүмкүнчүлүк болса. Жок десе анда эмкиге. Жо эми шашылыш кеткен болсо, биз азыр кетпейт атабыз. Биз азыр 5-6 маселе карайбыз, ага чейин бошоп калса келип калды. Всё. Биз уланта берели. Биз күн тартибин албадык. Просто кечке келип калса, биз карап беребиз деп атабыз. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибиндеги 4-үнчү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинети төрагасы тарабынан демилгеленип, 2022 жылдын 25 октябрындагы каты менен жөнөтүлгөн 2022 жылдын 19 апрелинде Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин алкагында аудитордук ишти жүзүгө ашыруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Баяндамачы Пирназаров Марат Тугулбаевич Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасынын орун басары. Барбы? Чоң рахмат, Данияр Ермекович, урматтуу Данияр Ермекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору чыгып жатат. Ушул мыйзам долбооруна ылайык Евразиялык экономикалык мейкиндикте ушул аудиторлук ишти жүзөгө ашыруу боюнча рынокду ачуу болуп белгиленип атат. Негизинен болсо бул документтин даярдалышы 26 декабрь 2016 жылы Евразиялык экономикалык жогорку кеңеш тарабынан либерализациялаштыруу планы кабыл алынган. Ошол пландын максатына ылайык ушул бүгүнкү күндө ушул
келишимдин долбоору боюнча жумуш аяктады. Негизинен 23 апрель 2021 жылы бул макулдашуу тиешелүү мамлекеттер ичинде өтүлө турган процедураларды өтүп бүткөн. Ошол бүткөндөн кийин Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңеши тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынып, бул макулдашуунун долбоору мамлекеттер ичиндеги өткөрүлө турган процедураларды ратификацияга байланышкан процедура өтүүгө жиберилди. Негизи маанисин айтып кетсек, бул келишимге ылайык ар бир мамлекетте иштеп жаткан аудиторлук мекемелер өздөрүнүн лицензиясынын негизинде ошол мамлекетке мүчө болуп кирген мамлекеттердин аймагында өзүнүн аудиторлук кызматтарын көрсөтүүгө укук берилет. Ошону менен бирге биз өзүбүзгө алып барып аткан эле кадимки ишибиз бул аудиторлук ишти жүргүзүү боюнча стандарттарды бекем кармоо, аудиторлук ишкердиктин үстүнөн ички жана тышкы мындай сапатын көзөмөлдөө системасын түзүп, ошол багытта алып баруу болуп эсептелет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерден суранабыз, бул мыйзам долбоору биринчи окуудан кирип атат, концепциясын колдоп бериңиздер. Рахмат. Суроолор барбы? Анда сөз суроо бериш үчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жалалбековна берилет. Рахмат. Бешинчи беренени ачсаңыздар, требования к лицам, участвующим в осуществлении аудиторской деятельности. Безупречная деловая репутация жөнүндө сөз болуп атат. Эгер безупречная деловая профессиональная репутация, выражающаяся в отсутствии неснятой или не погашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления и за преступления в сфере экономики, а также в положительной оценке участниками гражданского оборота. Так, правильно? 6, 7. Гражданского оборота, включая профессиональное объединение. То есть я правильно, мен расмий түрдө жазылып тур, ошон үчүн расмий түрдө суроо берейинчи. Я правильно поняла, аудиторами в рамках ЕАЭС на аудитора могут подать лица, которые были, допустим, осуждены, судимость погашена. Я правильно вопрос задаю, да? То есть, точнее, тура түшүнүп атамбы жазылган? Совершенно правильное понимание вопроса, потому что, как я уже сказал, для того, чтобы предоставлять услуги в других странах, вообще иметь допуск, им достаточно иметь лицензию уполномоченного органа, то есть в данном случае, в нашем случае Финнадзора. Финнадзор, в свою очередь, тоже ведет мониторинг по вот этому критерию, который вы сейчас обозначили. И этот критерий, он остается под контролем уполномоченного органа страны. Вот. Или рекомендация организации аудиторов, да, от аудиторов? Это тоже, да. И если судимость была, но она погашена, человек может подавать, да? Да, конечно. Все понятно. Спасибо. Колдойм. Рахмат. Да, суроолор барбы депутаттар? Анда суроолор жок болсо комитеттин чечимине өтсөк, комитет чечими аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитеттин чечимин дош коем, урматтуу депутаттар, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен биринчи окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бар эсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 5-чи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленип 2022 жылдын 23 августунда каты менен жөнөтүлгөн товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Керимбаева Рахат Топчубаевна Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору. Рахмат, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 жарлыгына ылайык иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунун максаттары: биринчи, 1998 жылы кабыл алынган колдонуудагы мыйзамды жаңылоо жана Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү. Жарандык жүгүртүүгө товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүүнүн жаңы каражаты географиялык көрсөткүчтөрдү киргизүү.
жекелештирүү каражаттарын каттоодо өтүнмөлөрдү электрондук берүүгө жана аларды карап чыгууга санариптик технологияларды колдонууга шарттарды түзүү. 4. Колдонуудагы мыйзам жекелештирүү каражаттарын коргоо жана сактоо чөйрөсүндө дүйнөлүк жана улуттук укук колдонуучулук тажрыйбаны жайылтуу. Мыйзам долбоору акыркы 10 жылдыктагы жана жаңы тенденцияларды эске алуу менен 2020 жылдарга түзүлгөн Кыргыз Республикасынын товардык белгилер, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүүнүн башка каражаттары чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдердин жоболоруна дал келтирилди. Сунушталган мыйзам долбоору кабыл алуу менен жекелештирүү каражаттарын укуктук коргоого алуудагы айрым тоскоолдуктар чектетилип, өтүнмөнү кароонун мөөнөтүн кыскартуу сыяктуу жана башка жоболор жеңилдетилген. Натыйжада товар жүгүртүүнүн жана кызмат көрсөтүүнүн рыноктук мамилелерин жакшыртууга кошумча шарт түзүлүп, аймактык брендтер аркылуу региондогу товарлар өндүрүүчүлөр ички жана тышкы рынокко чыгууга да көмөкчү болот. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган жана белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Кароого сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык жана укуктук натыйжаларга алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча каражаттар талап кылынбайт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Суроолоруңуздар болсо жооп берели. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аталган мыйзам долбоору боюнча. Сөз суроо берүүчү депутат Сурабалдиева Элвира Жыргалбековна берилет. Уточнить, что-то мен тапкан жокмун да, мыйзамда запрет на регистрацию иностранных товарных знаков барбы? Жок. Жок, да. Ошондо мисалы бизде азыр биз көп талкуулаган комитеттеги мыйзам келатат да, где мы там делим на отечественная продукция, отечественные товары, там импорт деп. Ошондо если товарды как бияктан регистрация кылып койсо, анда единственный поставщик катары болуп калабы биякта бизде иностранные товарды. Ушу түшүндүрүп берилечи, вот у вас там специалисты сидят. Я вижу, головой вы качаете, объясните. Как есть, да? Чтобы я просто запрета не нашла, поэтому уточняю, да? Ну, на регистрацию товарных знаков запрета для иностранных товарных знаков нет. Нету, да. За исключением случаев, которые там сходство до этого, допустим, до степени смешения или идентичные. У нас просто сейчас очень обсуждаем законопроект о торговле, вы же знаете. Да, да. Будет очень громко обсуждаться в парламенте, поэтому мне хотелось бы уточнить. Сами товары с иностранными товарными знаками, они так или иначе будут защищаться. И иностранные товарные знаки будут защищаться у нас в случае только, если они зарегистрируют у нас эти товарные знаки по международной регистрации, так называемой. То есть в рамках договора Мадридского соглашения и других международных договоров. Вот. Вы мне конкретно ответьте, я могу зарегистрировать иностранный товарный знак и быть единственным поставщиком в Кыргызской республике? Нет. Нет, да? Это вопросы дистрибьюторства к нашему закону не имеют отношения. Дистрибьютор тоже вправе торговать иностранными товарами, или вот, допустим, наш гражданин, только в случае, если у него есть с производителем договор. Франшиза, да, все такое, да. Иначе мы вынуждены будем применять по требованию правообладателя, мы вынуждены будем применять меры, предусмотренные законом. Поэтому и запрета нету Да. здесь. Все ясно. Спасибо, Колдун. Рахмат. Сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Так, у меня вот такой вопрос. У нас не было ли судебных споров по тому, когда в таких случаях, когда кто-то впервые регистрировал товарный знак, и он оказывался действительно впоследствии известным? Разве таких судебных процессов не было? Ооба, Дастан Далабаевич, абдан жакшы суроо. Бизде Кыргыз патенттин тарыхында 30 жолу ошондой баягы укуктук жактан соттошуу болгон. Ошонун бардыгы биз күбөлүк берген тараптар мындай жеңишке жеткен да, баягы өзүнүн соттук негизде утушкан. Жо, негізде бұл маселе жөнінде жаралбайт да, бұл дағы Кыргыз патентте иштеген кызматкерлер ошону кылат да. Мисалы өзүлөр мындай так текшере албай, макулдоонун бергенден кийин албетте башка тарап
сотко барат. Дастан Далабаевич, бізде азыркы мурдагы азыр иштеп аткан мыйзамда 12 ай экспертиза жүргүзүлөт да, бул бардык системаларды, Мадриттик системаны, бардык дүйнөдө баягы Мадриттик системада менин билишимче 190 Иши кылып бул Бар да, мыйзам долбоору менен биз ушундай спорлорду чечебиз, туурабы? Мыйзам долбоорунун өзгөчөлүгү мындай болуп атат да, мурда 12 ай экспертиза жүргүзсөк, бардык азыр баягы заман тездик менен тенденция кетип баратат да, азыр эми товардык белги алуучулардын баягы эске алып дүйнөлүк тенденцияны биз 7 айга чейин түшүрүп Мен атабыз. аны окудум. Мен сизден башканы сурайымчы. Бизде товарный знак боюнча база данных барбы ошо силерде? Бар, биз справочникте чыгарып турабыз жыл сайын. Сайтта барбы? Мындай, Сайтта- мисалы азыр Минюста сайтына ушул аталышы менен компания катталганбы же катталган эмеспи, ошону текшерсе болот. А мисалы сиздин сайтына кирип, ошо Кыргыз патенттин сайтына кирип караса болобу? Мисалы водка, кола деген ушундай товарный знак керек болсо бересиңерби? Сөзсүз бизде ал мындай илгери эле мындай жөнгө салынганда бизде андай информациялар дайыма ачык. А бизде мисалы вот Кока-кола деген бар, туурабы? Бул известный товарный знак, бренд, туурабы? Ооба. А вот Кыргыз кола чыгарсам кандай болот? Бишкек кола. Өтүнмө берип көрүңүз да. Иә. Карайбыз. Эгер Кыргыз кола болсо эми баягы окшоштуктар өтүнмө бүгүнкү күндө эми берип көрсө биздин эксперттер карап көрүшөт да. Ошон үчүн экспертиза жүргүзүлөт да, Дастан Далабаевич. Жок, просто бизде кээ ошо эле Adidas, башка мен бул маселени жөн эле көтөргөн жокмун да. Бул чоң компанияларга в принципе биздин рынок кичинекей, алар көңүл бурбайт, бирок алар бизди ушул интеллектуалдык мындай биз законодательство как будто у нас не соблюдается, да, право интеллектуальной собственности. Ошол болуп атпайбы? Алар ушундай бизди тааныйт да. Даже те же Microsoft, бүт баары компаниялар бизге ишенбейт, ачык элечи. Биздин любой мектепке кирсең, компьютерде Microsoft бул взломанный, пиратский. Давайте ачык эле айтайлычы. И бүт баары билет. Бүт баары билет. И чоң компаниялар аны да билет. Алар уже карап атышат. Вот мисал интернетке компьютер чыкканда бул пиратский же пиратский эмеспи, алар билишет. Бизде так мыйзамдар ушул жактан сакталбай жатат да. Мисалы Adidas компанияны кээ кийимдерди чыгарышат, эс тамганы башкача жазып алып, ошол эле Adidas чыгарып атышат да. Кыргыз компаниялар бири-биринден кийимди көрүп, урдап ошону кылып атышат. Тоже же есть такое, на самом деле. Разрешите, да, на ваш вопрос ответить, Дастан Да. Далабаевич? Относительно, если вот Coca-Cola подает заявку на регистрацию товарного знака, соответственно, его компания зарегистрировала уже какая-то международная компания, да? Та компания, которая подает к нам заявку отечественная, она, соответственно, и спрашивает разрешение или письмо согласия у той компании, которая зарегистрирована. Не, я это читал. Да. А вот относительно Кыргыз-колы, допустим, тут, соответственно, экспертиза смотрит на то, что, вот, допустим, само слово «кола», она как бы будет неохраняемой, и, соответственно, если есть там какие-то То есть можно, да, Кыргыз-колу можно? Да, если Хорошо, там тогда есть какие-то изобразительные я понял, элементы. ладно. Или Но у меня есть большая какие-то- просьба, особенно вот в текстильной промышленности, вот где у нас развитие идет, в этой части наблюдать за товарными знаками. Друг у друга люди воруют, издают, а потом начинают друг с другом спорить, судиться, ругаться. Там. У меня последний вопрос со словом «манас». Вот у нас был подзаконный акт, азыр ошол боюнча мыйзам долбоорду так табылбай калдым да, ошол нормалар калдыбы, калган жокпу? Калды. Дастан Далабаевич, бул мына товардык белгилер боюнча мыйзам долбоору дагы өзгөчөлүгү бул жана географиялык көрсөткүчтөргө дагы маани берилген да, бул жерде мурда мындай баягы объект жок болчу. Күндөн күнгө интеллектуалдык менчиктин жаңы объектилери даже жытка болгон мындай бир искусственный интеллект, ушундай бир жаңы объектилер жөнүндө өзүңүздүн кабарыңыз бар да. Анан бизде өзгөнүн күрүчү, баткендин өрүгү сыяктуу жамаатташып
ассоциация менен сата турган географиялык көрсөткүчтөргө ээ болгон товарлар бүгүнкү күндө Кыргызстанда пайда болуп калды. Мисалы үчүн Марокконун бананы же башка деп жеп атпайбыз, бүгүнкү күндө дагы ошондой брендке айлана турган, келечекте жамаатташып, уюмдашып сата турган биздин товарларыбыз бар. Ошол бул товардык белгилерде бүгүнкү күндө ошондой биздин товарларыбызда багын ачып атат. Экинчи сурооңуз жеңил өнөр жайы боюнча суроо бердиңиз. Баягы бири-биринкин урдап башка кылат деп. Бүгүнкү күндө андайлар катталып атат. Мына биз 20 жыл рынокто иштеп аттык эле. Атын коюшуп алган 20 жыл ал рынокто Москваны же башка өлкөлөрдү багындырып, бүгүн ошол аты менен таанылып, эртең келип баягы качан гана бир жактан талап болгондо ушундай товардык белгиси жөнүндө кагазы жок болуп калып күбөлүк алайын деп келгенде анын товардык белгисин Ахмат Мурделе мисалы үчүн товардык белгисин каттап алганда, андай учурлар болуп атат. Анын айласы жок, ал баягы чынында товардын ээси ошол каттап алган кишиден сатып алган учурлар дагы болуп атат. Мындайлар көп, бул баягы рыноктун шарты да. Ошондой эле көрөгөчтөр 5-6дан товардык белгилерди же 10дон ушундай бардык класстар боюнча каттап алгандар бар. Эми бул рыноктун шартында ошондой экен да. Каттап алышат, сиз мисалы үчүн же мен жакшы бир өндүрүү брендке айлана турган товардык белгим келечектүү болсо, мен озунуп барып каттап алсам, демек болот да, ал киши бере элек да. Мейли, түшүнөм аны. Манас маселеси боюнча, Манас боюнча мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө Кыргыз патент андай товардык белгилерди бербейт. Бизде комиссия иштейт. 23-жылы гана Манас боюнча коньяктын бир баягы срогу бүтөт экен. Анан 23-жылдан кийин Манас мыйзамына ылайык биз андан ары комиссия дагы карап көрөбүз. Хорошо, ладно, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Рахмат. Мыйзам долбоорунун концепциясын колдойм, албетте. Бирок анча-мынча муну мамлекеттик тилге карата, тилдеги терминдерге карата түшүнүктөрдү, терминдерди бир аз кайрадан карап коюңуздар, сиздерге суранычы. Муну бир топ кемчиликтер бар экен да. Муну экинчи беренени карасаңыз, экинчи беренеге муну глоссарийге киргизиш керек экен, көпчүлүк түшүнүктөр кирбей калыптыр айрымдары. Мисалы, могу жерде Мадрид макулдашуусу, Париж конвентинде эмелер кириптир, укуктук, өзгөчө укук терминдери, көпчүлүк терминдер кирбей калыптыр да. Ошолорду глоссарий кылып экинчи беренеге киргизип түшүндүрмө берип койгула, бул ашыктык кылбайт. Бир топ бар экен. Анан бул жерден мамлекеттик тилдеги тексттеги псевдоним, сет дегендер, экспертиза дегендерди, гражданский процессуальный дегендерди бул кыргызчалатканы дагы мындай так берип койсоңор, ушуну. Мисалы, псевдоним эмес да, жашыруун аты, сет болсо түйүн деп берсек болот. Репутацияда аброй деп берсе болот да. Мындай бул биз баягы кыргыз тили абдан мындай бай тил. Ошолор терминдерди мындай так колдонуп койсоңор, мамлекеттик тилге болгон бул мамиле. А так мыйзам долбоору жакшы экен, мен колдоп берем. Рахмат, Камила Абдыразаковна, абдан маанилүү маселе көтөрдүңүз. Биз муну экинчи окууга чейин жөндөп келебиз. Рахмат. Рахмат. Сөз Токтошов Эмиль Токтокуновичте. Рахмат. Рахат Топчубаевна. Мыйзамды албетте шайкеш келтириш керек, жаңылап туруш керек, мезгилинин талабына жараша. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, биз келген арыздарды документте кароо мөөнөтүн кыскартып атабыз деп. 7 ай депсиз. 7 айдан да кыскара кылса болбойбу? Эл аралык урматтуу Эмиль мырза, ошол эл аралык баягы нормалардын чегинде биз иш алып бардык да. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин биздин 7 айга чейин кыскарттык. Мүмкүнчүлүктүү Париж конвенциясында дагы ошондой бекитилген да. Азыр кайсы эл аралык уюмдар менен сиздер кызматташтырасыздар? Ушу мыйзам кабыл алып берсе, алар кабыл алабы? Албетте, биздин Мадрид системасы бар, ЯПВ бар, мындан сырткары Париж конвенциясы, Гага биздин бардык келишимдерге шайкеш келтирилди да. Анан эми баягы заявителдин өтүнмө ээсин баягы жоопкерчилиги менен бир айда деле каттап койгон болгон өлкөлөр болуп атат. Балким ошо Орусияда, Орусияда баягы заявителдин өзүнүн жоопкерчилиги менен. Биз эми
Мындай жоопкерчиликти биз заявительдерге калтыргыбыз келбей, мамлекет өзүбүзгө алып атабыз да. Жоопкерчиликти. 7 айга чейин биздин эксперттер экспертиза жүргүзүп беришет. Азыр эми жылдан-жылга бизнес өнүгүп, ишкерлери көбөйүп, ар кандай товарлар, жаңы товарлар чыгып атат. Сиздерде азыркы күндө канча товарлык белги катталган? 18 миңден ашуун товардык белги катталган. Кыргызстанда бул улуттук жол жобо менен. Мындан сырткары бизде жанагы башында айткан Мадридтик система менен келип түшкөн жалпы 46.662 товардык белги Кыргызстанда корголот. Та кандай өзгөчөлүктөрү бар бул мыйзамдын дагы? Эски мыйзамга караганда эмнелерди киргиздиңиздер? Географиялык көрсөткүчтөр. Бул жанагы түшүндүрүп бериңиз. Географиялык көрсөткүчтөр деп бүгүнкү күндө жанагы башында айтып кеттим го. Бул өзгөндүн күрүчү дейли, Баткендин өрүгү, ошондой эле Токтогулдун балы. Ушуну баягы жамаатташып ассоциация болуп дүйнөлүк рынокко чыкканга шарттар түзүлөт да бул мыйзамдын негизинде. Биз бренд катары, ошо регионалдык бренд катары жол ачып берип атабыз. Жеке эле Баткендин күрүчү деп берсе каттабайсыздарбы? Же өзгөнүн күрүчү деп? Жеке тарапка болбой калат, баягы биз эл аралык нормалардын негизинде бул мыйзам иштелип чыкты да, ошондо ассоциацияларга берип атабыз. Мурда ушундай сөздөрдү каттабайт элеңиздер. Баткен деген, өзгөн дегенде бул сөздөр катталбайт эле. Эми жамааттарса катталат экен да? Коллективный обращение болсо. Географиялык көрсөткүчтөр деген. Биз эми Баткен деген сөз баягы бул охрана болбойт, жердин аталышы. Ошол жердеги баягы географиялык көрсөткүч деп бул мыйзамда жазылып турат да. Ошонун аба суу, жайгашкан жери, кыртышы, балким ошо Баткендин өрүгү аксыда өспөйт да. Ошондой баягы негиздемелер менен катталат да. Баткендин өзү коргоого алынбайт, бул эми баягы региондун аты да. Баткендин өрүгү деп каттаса болот экенде. Эми ушул мыйзам. Ооба, баягы географиялык көрсөткүчтөр нормалары бар да, ошонун негизинде. Жакшы. Рахмат, мыйзам колдойбуз. Анан сунуштар болсо экинчи окуудан беребиз. Рахмат сизге. Рахмат. Башка суроолор жокпу депутаттар? Анда комитеттин чечимине өтсөк, комитеттин чечими аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитет чечимин дошко коем, дош бериңиздер. Макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, рахмат. Күн тартибиндеги 6-нчы маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленип 2022 жылдын 10 октябрында каты менен жөнөтүлгөн бийик тоолуу шарттарда жана алыскы жана барууга кыйын зоналарда жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Алыбаева Жаңыл Ишенбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары. Барбы? Баяндамачы. Бар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Сунушталган мыйзам долбоору чейинки укуктук актыларды инвентаризациялоонун алкагында ушул долбоор иштелип чыккан, бийик тоолуу жана алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган жана иштеген адамдарга мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар жөнүндө. Долбоор менен колдонуудагы мыйзамдын нормалары Эмгек кодексинин 33 главасына ылайык келтирилет. Тактап айтканда, бүткүл текст боюнча ушул долбоордун бирдиктүү терминологияны колдонуу боюнча алыстагы жетүүгө кыйын зоналар деген сөздөр ошол алыстагы жана жетүүгө кыйын зоналар деп алмаштырылат. Ошондой эле мыйзамдын долбоорунун 4-чү беренесинде менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин иш берүүчүлөрүнүн каражаттарынын эсебинен кепилдиктер жана компенсациялар боюнча чыгымдарды жабуу сунушталууда. Мындан тышкары мыйзам долбоору менен бийик тоолордо жана алыскы жана барууга кыйын аймактарда жашаган жана иштеген адамдарга убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул төлөнөрүн дагы белгиленген тактоо киргизилүүдө. Мыйзам долбоорунун 15-чи беренесинде Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык стипендияга пайыздык кошумчаны алып салуу сунушталууда.
Себеби пайыздык кошумча эмгек акыларга коюлат, ал эми стипендияга болсо райондук коэффициент берилет да. Ошол менен бирге мыйзам долбоорунда адамдарга кошумча эс алуу күнүнө укук берүү жана жаңы төрөлгөн баланы багып алган адамдарга өргүү берүү жөнүндө жаңы беренени киргизүү жолу менен гендердик сезимтал нормаларды ишке ашыруу сунушталууда. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамдын 17 беренесине ылайык бул мыйзам жаңы редакция түрүндө жол жоболоштуруп атат. Себеби дегенде бул жерде өзгөртүүлөр жана толуктоолор ошол тексттин санын ашыгын түзсө, эгерде жарымдан ашыгы, анан ошондой эле бул жерде техникалык жактан колдонуулар дагы кыйынчылык болсо, ошол себептен жаңы редакцияда болунат да. Ушуга байланыштуу кабыл алууну жөнөкөйлөтүү, анан мыйзамдын 32 беренесинин 9 беренеси күчүн жоготту деп табуу максатында мыйзам долбоору жаңы редакцияда жазылган. Долбоорду коомдук талкуулоонун жүрүшүндө сын пикирлер жана сунуштар түшкөн эмес. Сунушталып жаткан мыйзам жарандардын бийик, тоолуу жана алыскы жана барууга кыйын аймактардагы экстремалдык табигый климаттык шарттарда жашап жана иштөөсүнө байланыштуу кошумча материалдык, физиологиялык чыгымдардын ордун толтуруу боюнча мамлекеттик кепилдиктерди жана компенсацияларды белгилөөгө багытталган. Анын ченемдерин аткаруу үчүн республикалык бюджеттен каражат талап кылынбайт. Долбоордун концепциясын колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Бул биринчи окууга киргизилип жатат. Чоң рахмат. Рахмат. Анда сөз суроо берүү үчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жыгалбековна берилет. Уруксатпы? Рахмат. Жаңылайым айтсаңыздар, бул редакциялуу жактан эле поправкалар кирип атат деп атпайсыздарбы, Ушул мыйзам канчанчы жылы кабыл алынды эле? Канча жылдан бери, эгер негизи эчтеке өзгөргөн жок десеңиздер, канча жылдан бери иштеп атат? Эльвира Жыгалбековна 96 жылдан бери. 25 жылдан бери иштеп атыптыр, туурабы? Ошондо 19 беренеде медициналык тейлөөнүн кепилдиктери боюнча айтып берсеңиздер, бул кепилдиктерди өкмөт мамлекет берет, бирок жеке компания болобу же мамлекеттик компания болобу по факту ким төлөп берет буларды? Расчеттор кандай болот? Эгерде бийик тоолуу шарттарда ошол жашаган ушуларга жана баягы санаториялык курорттук дарыланууга ошондой эле эс алууга балдарды путевкалар берилет. Путевкаларды. Ооруканаларда расчет жокпу? Жеңилдетилген тарифтер менен берилет да. Канчалык жеңилдетилген тариф? Аны болсо биздин жана мага жазуу түрүндө берип коесуздарбы? Макул. Бул бир, экинчи, ушул мыйзам киргенден бери бул жеке форма же мамлекеттик форма ишканага айырмасы жок да, туурабы? Бардыгы эгер ишкана ачылса, үй менен камсыз кылып бериш керек. Компенсацияларды жана жазылгандай төлөп бериш керек, туурабы? Это же всех касается, вне зависимости от форм частной собственности, туурабы? И ошол 96 жылдан бери сиздер анализ кылдыңар беле, канча жеке компаниялар ачылды? Выгодно, невыгодно деген сөз болуп атат да? Чын эле ушул жардам берип атабы, же наоборот азайып атабы? Бул ошол жакта 96-га чейин ачылган компаниялардын саны канчалык көбөйдү? Мындай опрос кылынды беле? Бул керек бизге невыгодно деп кайра тоодон түшүп башка жерден регистрация кылыштыбы деген суроо болуп атат да? Эльвира Жыгалбековна, жок, бул боюнча анализделген эмес. Бул жерде жана эгерде ишканалар болсо, баягы налоговый послабление болчу да, мурдакы 5-статьяда, азыр ал жокко чыгарылды, себеби жаңы кодекс киргенден кийин, салык кодекси, ошол менен бул статья жокко чыгарылган. Сиздин жеке оюңуздарда это не повлияет на закрытие компании болуп калбайбы? Ковидтен кийин анча эле кыйын болуп атат. Анан налоговый кодексте сиздер да билесиз, бир топ суроолор болгон. Азыр биз министрлер кабинетинин буйругу менен жумушчу межведомственный комиссия түзүп атабыз.
ушул башында бизде соцблокты курировать эткен төрага заместитель председателя ошол бир айдын ичинде биз ошол баардык сунуштамаларды баягы сиздерден түшүп атпай, депутаттардан түшөт көбүнчө ошол сунуштамаларды инвентаризациялоо жүргүзүү боюнча азыр жумушчу топ түзүлдү. Анан бул жогорку кеңештен ушу 3 комитеттен кошуп атабыз кандидатура. Жок, мен мыйзамды колдоп берем, анткени тоолуу аймактарда жашаган элди колдойбуз да, биз депутаттар сөзсүз түрдө. Бирок деген ошол эле кезде сиздер мындай суранычта өкмөт менен ошол комиссияңыздарда анализ кылып коюңуздарчы. Аягында төлөй турган жеке компаниялар таптакыр жабылып калбасын да. Тем более послабление льготаларды алып салатасыздар да. Кийин ошол жагын карап көрүңүздөр. Там и некому, потому что не было жумуш бере турган компания жоголуп кетпесин да. Рахмат. Мыйзамды колдойбуз. Рахмат. 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 Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Токтошев Эмиль Токтокуновичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Урматтуу баяндамачы Жаңыл Шембековна. Бул мыйзам 96 жылдан бери иштеп атат. Андан бери бизде көп айылдар пайда болду, же көп аталыш алмашып, ошол кээ бирде ушундай кыйынчылыкты алып келди. Мисалы алып келсе, бизде Караулжа районунда ушундай айылдардан бир 5-6 айыл бар. Биз өткөн созукта дагы бул созукта дагы сизге кайрылганбыз, өкмөт кайрылганбыз. Мына биз бир ай мурда эле жогорку кеңештен биз токтом кабыл алдык ушу боюнча. Бир топ депутат да кайрылды. Себеби ошол жерде кээ бирки техникалык каталар бар да. Бир тамга ката болуп калса, ошону бербей жүрүшөт. Болбосо тоонун башынан жашайт. Ошону жок кылыш үчүн сиздер тизмени качан жаңылайсыздар? Мына мыйзамды жакшы мыйзам кабыл алып берели. Тизмени бул жазылып турат мыйзамда. Тизмени жогорку кеңештин макулугу менен түзөбүз деп. Тизме сөз жаңылыш керек, жаңыланыш керек. Себеби көптөгөн айылдар кирди. Ошолор эми тоонун башына туруп, ылдый жагалат, компенсация, үстү жагалбайт. Ошолорду жоюш үчүн тизмени качан алып келесиздер? Рахмат, Эмиль Токтокунович, ооба туура айтасыз. Бул токтом менен бекилген 97-жылы ошол перечинчи размерлер менен кошо. Анан сиз айткандай туура бул жерде айылдардын аталыштардын баардыгы мындай туура эмес жазылып, орусча жазылып, кээ бир жерде өө дегендер эме ээ болуп, ю болуп жазылып калгандар бар да. Биз азыр мына жумушчу топ түзүп, азыр биз булардын баардыгын карап чыктык, ошол жана тизменичи оңдоп бул комиссия менен ошол 23 жылдын 1-июнуна чейин бүтүрөбүз деп ошондой жумушчу топко тапшырма берилип атат да. Жерлерине барып, ошол тактап баардыгын анализ кылып, инвентаризация кылып, андан кийин киргизебиз. Бул такталып эле сиздер эмне 6 ай созуп атасыздар? Мыйзамдан чоап келиңиздер. Биз беребиз болсо, ар ким өз районун берет. Такталып эле, ора болбогулы, биз беребиз списогун. Силер барып текшерип койгула болду. Мыйзам кабыл алып берсеңиз, 6 ай жүрсөңүз, 6 айын дагы созулуп кетет да. Мен сунуш кылып атам, ушул тизмени менен баш депутаттар көтөрөт муну. Мыйзам менен чоап келсин. Биринчи окууда концепцияны колдоп берели. Анан муну колдон чыкканда булар карматпайт. Биз 5 жыл болду артын чыгарып жүрөбүз булардын. Бир ката менен бир толук айыл албайт да. Ылдыйкы салат, өдөңгү салбайт. Анан ая жол көчүп кетишти көп эле. Анан өткөндө дагы мен калем айткандай, биздин ошол айыл бар. Анан компенсация алыш үчүн, коэффициент алыш үчүн тигил айылга катталат, же тиги айылдан үйлөнөт. Ошондой аябай мындай тоскоолдукка жаратып кетет да. Ошон үчүн келди мыйзам жазыптар, тизмени жогорку кеңеш менен макулдашабыз деп. Алып келиңиздер, экинчи окууда тизмени чогуу эле кабыл алып берели. Бул даяр. Караулжа районун мен берем сизге, даяр, эртең эле берем мен. Башкы райондун депутаты беришет. Рахмат. Кийин эле ызылдабасын. Рахмат. Сунуш кылам мен. Рахмат. Рахмат, сунушуңузду эске алабыз. Эмиль Токтокунович туура айтты. Бул мыйзам баарына тең иштеш керек. Бирөө иштеп, калганы иштебей турган кылбастан, экинчи окууга карата ошо тизмени биз кергиле биргеликте комитет менен аныктап коелу. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Талиева Камила Абдыразаковна берилет. Рахмат. Урматтуу баяндамачы. Канча беренеге өзгөртүү киргизилди мыйзам долбоорунда? Айрым беренелерди атаганыңыз да жок. Өзгөрүүлөрдү айтып да өтпөдүңөр да. Канча беренеге өзгөртүү киргизди ошондо?
Бул жерден 32 берене жана эски мыйзамдачы ошонун ичинен 9 беренеси күчүн жоготкон да. Анан ошондо беренелер. Мен эмне үчүн сурап атам, биринчи беренени айтпай кеттиңер да. Такыр эле деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте деген сүйлөм бул биринчи беренеде сунушталган редакцияга кирип атат да. А мурунку беренеде жок, биринчи беренеде, колдонуудагы да. Анан мына жерде ушуну жазып кийинки оңдоп келгилечи. Биринчи статья деп колдонуудагы редакцияны көрүп атасыңар. Сунушталган редакция биринчи беренеде. Ар кандай да терминдериңерчи. Же беренеде болуш керек да. Эмне үчүн статья деп берип атасыңар? Кээ бир жеринде берене, кээ бир жеринде статья, башаламан да. Бир тартипке келтиргилечи. Бул бир бирдиктүү бир неме менен кетиш керек да. Туурабы термин колдонулуш керек. Ооба, туура, Камила Абдразаковна. Мына биринчи беренеден эле ката кетип атат да. Анан мындай эмелер абдан көп. Мисалы, бул 96-жылкы мыйзам болгону менен буга чейин бир канча жолу өзгөртүүлөр, тиги тизмени жаңылануулар болгон. 5-чи чакырылышта дагы биз бир канча айылдарды муну алыскы тиги деңиз деңгээлинен 1800 метрден бийик айылдар кирбей калган учурлар болгон. Бир айыл кирип жанаша, ылдыйкы айыл кийип, жогорку айыл кирбей, мына Акталаадан, Жумгалдан мен ошол айылдарды элдин кайрылуусу менен мына жакында эле жөнөттүм силерге. Бир мартта жөнөттүм го. Бирок ошол эч жообу жок турат да, Данияр Эрмекович. Ошон үчүн мына концепциясын колдоп берели. Бул эми абдан керек. Бирок чынында эле жана сиз айткандай биротоло экинчи окууга келгенде даяр келиш керек да, тизме так болуш керек. Анан мына токтом менен эми переченди мындай дайым эле өзгөрүп атпайбы? Ушуну бир шашпай эле, экинчи окууга чейин убакыт дагы бар, убакыт жетпесе сураңгыла, шашпай алып келгилечи, Макул. Мен дай бир эки кат жөнөткөнмүн, Акылбек Үсөмбековичтин атына жөнөткөнмүн. Ушу карагылачы биздин жөнөткөн айылдардын эмеге. Анан барууга алыскы, барууга кыйын зоналар деп айылдарды айтып атабыз да. Алыскы, барууга кыйын айылдар да кирбей калган. Баткен облусунан да көп кирбей калган да. Ошолорду биз да тактап, азыр мына биз отурабыз, Баткен облусунун депутаттары отурушуну биз дагы бир сыйра жардам берели биз дагы. Силер эмес, биз эле тизмени түзүп беребиз. Тизмени түзүп алабыз, түзүп беребиз. Макулбу? Макул. Анан экинчи окууда кошумча киргизе беребиз ушунун баарынчы. Меники да сунуш. Рахмат. Катап колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Ражабалиев Нурлан Аскаралиевичке берилет. Рахмат, Данияр Эрмекович. Дагы бир рет саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Жогоруда кесиптештерим жакшы баса белгилеп айтып кетти. Мен эле ушуга кошулуп кетет элем. Ошо тизме тууралуу. 6 ай мурун Баткен боюнча тапшырма берип сурандык эле. Ошол эле дара зонасындагы айылдар, Кайыңды, нарыраак Зардалы, комиссия жөнөтүп, комиссиянын жыйынтыгы боюнча маалымат беребиз деп айткан бойдон таба албадык да. Мен Эмил Токтогоновичтин айткан сөзүнө кошулуп кетем дагы эле. Ошол тизме тууралуу кошо алып келсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышановага берилет. Рахмат. Менде кыска эле суроо, мына жумушсуздардын компенсациясы, биздин жумушсуздардын компенсациясы менен айырмасы барбы же жокпу? Толуу аймактардыкы жогору болуш керек да, туура? Коэффициент кошулуп берет, районный коэффициент. Канча ошо коэффициент? Ар кимдики ар кандай, кайсы райондордуку ар кандай да? Сиз билбейт экенсиз ошону дагы. Жок, кайсы райондо айтайын. Коэффициенттине караганда ошо айырма бар да, туурабы? Ооба. Бар деп жооп бербейсизби? Бар, ооба. Айырмасы бар, ооба. Кийинкиде ошо так маалымат берсеңиздер, мына бүт баары так эмес да сиздердин жазган эмеңер. Биз колдойбуз баарын. Бирок так маалымат бериш керек. Жанагы райондор боюнча дагы өзүнчө, региондор боюнча дагы. Анан кандай айырмачылыктары бар? Жумушсуздарга компенсациянын. Хорошо? Хорошо, рахмат. Рахмат. Суроого жазылгандар баары суроону берип бүтүштү, урматтуу депутаттар. Анда комитет чечимине өтсөк, комитет чечими аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитет чечимин дош коем, дош бериңиздер. Макул. Каршы
Жок, көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бар берсеңиздер болот, бирок экинчи окка карата азыр бүт сунуштарды эске алып, ошо тизмени тактап келиңиздер. Рахмат. Күн тартибиндеги 7-чи маселе Кыргыз Республикасы менен электроэнергетика секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун колдоо үчүн бирдиктүү донордун Трасттык фондунун каражаттарын администратору катары эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы гранттык макулдашуунун долбоору макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Султанбеков Сабырбек Укушевич, Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары. Барбы? Бар. Сөз сизде. Саламатсыздарбы. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, сиздерге белгилүү болгондой электроэнергетика секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун колдоо үчүн бирдиктүү донордук Трасттык фондунун каражаттарынын администратору катары эл аралык өнүктүрүү реконструкциялоо банкынын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан экономика боюнча Швейцариянын мамлекеттик секретариаты каражаттарынан 3 миллион акш доллары суммасында каражатты алуу боюнча келишимге гранттык макулдашууну карооңуздарга сунушайм. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги жана Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги тарабынан даярдалган. Долбоор бөлүштүрүүчү тармактарды реабилитациялоо жана энергияны эсепке алуу системаларын санариптештирүү жолу менен электроэнергетика секторунун финансылык жана операциялык туруктуулугун жакшыртууга багытталган. Белгилей кетсек, экономика боюнча Швейцариянын мамлекеттик секретариаты 8 миллион акш доллары өлчөмүндө каражат бөлөт. Бул 3 миллион акш долларына гранттык макулдашуу 3 транштын ичинен биринчи транш болуп эсептелет. Биринчи жана экинчи транш 3 миллион акш долларын, үчүнчү транш 2 миллион акш долларын түзөт. Долбоордун алкагында 0,4-10 киловольт электр тармактарын реконструкциялоо, 6-10-04 трансформатордук көмөк чордондорду куруу жана реконструкциялоо, ошондой эле 600 миңге жакын акылдуу эсептегичтерди орноштуруу жана SCADA же биллинг системаларын киргизүү пландалууда. Ошондой эле социалдык коргоо системаларын чыңдоо каралууда. Муну менен бирге сунушталган долбоор электроэнергия менен камсыздоого жумшалган чыгымдарды жабуу максатында тарифтерди акырындык менен оңдоону колдоого арналган иш-чараларды камтыйт. Долбоор 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына толугу менен шайкеш келет. Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин иш-чаралар планына ылайык электр энергиясынын жоготууларын азайтуу, электр энергиясын эсепке алууну башкарууда эмгек өндүрүлүүнү жоголатуу жана акча каражаттарын чогултуу милдеттери коюлган. Ал эми каржылаанын шарттары мындай: грант сека 3 миллион акш доллары. Долбоордун жыйынтыгында электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлин төмөндөтүү, каражат чогултуу деңгээлин жогорулатуу, электр энергиясы менен камсыздоонун ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, аварияларды азайтуу жана керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу күтүлүүдө. Ошону менен бирге бул долбоор экономикалык пайдадан тышкары энергетика тармагынын негизги стратегиялык багыты болгон электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылууга багытталарын баса белгилейм. Урматтуу комитет мүчөлөрү, жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору гранттык негизинде 3 миллион акш доллары энергия секторуна каржылоо боюнча келишимдин долбооруна макулдук берүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аталган мыйзамда. Сөз суроо берүү үчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жыгалбековна берилет. Ошондо фактически 8 миллион доллар алып атабыз, Грант. Не 50 миллионов, а 8 миллионов. Просто ошондо кайсы компонент болуп калат биякта?
А то биринчи компонент реабилитация распоряд сетей дейт на сумму Экинчи 10. компонент электр эсептегичтерге жумшалат. Экинчи компонент, да? Это вот эти умный счетчиктерби? Ооба, умный счетчик. Менде ошол умный счетчиктер хорошо колдоп беребиз да? Колдоп берем. Колдойм точнее. Умный счетчиктер боюнча суроо да? Билбейм, жооп бере аласыздарбы? Вот как вот бүгүн эле мага эртең менен округтагы шайлоочуларым чалып сурап атышат да, 113 квартал өмүр бою, мен аякты жакшы, ал районду жакшы билем. Өмүр бою этот напряжение жетчү эмес да, там лампочка еле-еле горит. Анан вот кичинекей балдарыбыз бар дейт. Тамак жасасак плитка өчүп калат, свет өчүп калат, свет күйгүзсөк плиткабыз өчүп калат деп атышат да. Ошол адамдарга сиз кандай совет берет элеңиздер да? Напряжение жетпесе, именно ошол 110 квартал, западный автовокзал жакта жашаган биздин жарандарыбыз да. Центрде как-то более-менее, а вот вроде бы шаардын центри, ну, относительно. Түшүнүк бар да, максимум убактысы деген саат 6-дан 9-га чейин. Официальное отключение нет деп берип атышат да, мен чалып сурасам. Официально нет у нас отключений болгон жок. Графикте жок экен. Ал туура. Анан ошол багыл максимумдун убагында ошондой чектөөлөр киргизген программа киргизилген саат 6-дан 9-га чейин. Ал официалдуу азыр СМИ аркылуу жарыяланат бул дагы. Saat 18.00'dan 19.00'ga чейин? 21.00'ga чейин. 18.00'dan 21.00'ga чейин? 5 киловатт болот, ошону 3 фазалыктарга. 5 киловатт, азыр 3 фазга подключать этип жатасыздар, Ооба. Можно, да? Жок, азыр уруксат жок, бирок ошо берилгендер боюнча кеп болуп атат. Ошондо ушул 3 саатта деген эгер 5 киловаттан ашса анда өчөт. Өчүп калып атат, да? То есть часы пик деп белгилеп атасыздар. А буну официально вы объявляли где-то? Азыр ошону жарыялагантабыз. Кышында айтасыздар, кышкы сезонго деп, А дагы кайсы убакыт эртең менен барбы? Эртең менен 6-дан 9-га чейин. Эртең менен 6-дан 9-га чейин, кечинде 6-дан 9-га чейин. Ошондо 6 саат биздин жарандарда мындай как что бул негизи биз берилген техникалык шарттарда жазылган ушу часы максимума энергосистема колдонбогула депчи. Ал бирок бытовой ошо 5 киловатт жетет деп ойлойбуз. Анан бирок обогрев кошулбаш керек да. Обогрев кылбаш керек. Ооба, обогрев ушул убакта кылбаш керек. Калган убакта колдонсо болот. А как быть, если тамакта жасса, үйдө кичинекей балдар болсо, роддомдон келген жаңы төлөгөн балабыз менен үйдө отурабыз дейт. Именно ушул убакта өчүп салсак, кышында кандай болуп калат анда? Там кечинде аялдар, сиздер билесиздер, иштеген аялдар кечинде жумуштан келишет. Тамак жасашат вечером. Ну, вы, мужчины, не готовите? Вот здесь вон одна женщина среди вас сидит, да? Женщины готовят. Ошондой муктаж болгон үй-бүлөр кайрылса, биз алардыкын индивидуально көтөргөнгө эмете аракет кылабыз. Мен ушуну дагы бир тактап алайын. Эгер сизде ошондой үй бүлөдөн кат түшсө, кимге жазыш керек? Холдингдин атына жазсын. Кимдин атына? Энергохолдинг председателине жазсын. 1-май району боюнча кимге кайрылсын? Жок, району боюнча эмес эле, энергохолдинг могул эмеде. Кечире, сиз ким болосуз? Мен министрдин орун басары. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Султанбеков Сабырбек Укушевич. Султанбеков Сабырбек Укушевич. Сабырбек Укушевич, я это официально объявлю. Потом сөзүңүздөн айтпаңыздар. Анан мама-одиночки, работающий мама кайрылса, анан деген нет, я такого не говорил деп мени мындай крайне кылбаңыздар, Мага жибере бериңиз анда. Анда ошо сиздин атыңызга, жок, мен жибербейм. Мен жарандарга кайрылам. 1-май округунда жашаган мага кайрылган, мисалы, ушундай ситуация, жашоо шарттары кандай болот да, ошондой ситуацияга мындай туш келип калсаңыздар, кайрылсаңыздар 5 киловатт лимиттен өйдөрө көтөрүп беребиз деп да. Канчага чейин көтөрүп бере аласыздар? Жетидир балким. Эми карап көрөбүз. В виде исключения, да? В виде исключения, да. Все, я вас поняла. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок болсонда комитеттин чечимине өтсөк. Комитеттин чечими бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет, электр энергетикалык секторунун чечимине келсек, Кыргыз Республикасы менен электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун колдоо үчүн бирдиктүү донорлук трасттык фондунун каражаттарынын администратору катары эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын, Дүйнөлүк банк ортосундагы гранттык макулдашуунун долбоору жактырылсын. Комитет чечимин дош койгом, дош бериңиздер. Макул. Каршы жок. Көпчүлүк дош менен жактырылды.
Бул маселе боюнча келгендер бар десеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 8-чи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлик Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленип 2022 жылдын 27 майында каты менен жөнөтүлгөн Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө көрөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окуга киргизилет. Жооптуу агрардык саясат, суу ресурстарды экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети. Баяндамачы Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович, Кыргыз Республикасынын Айыл Чарба министри. Урматтуу депутаттар, бул жерде башында министрди беришкен экен, бирок азыр мына каты менен келиптир. Министр ордуна орун басары Соронова Нурия Рахманбердиевна келиптир. Бирок бул маселе чын айтканда азыр оорураак маселе. Биз өткөндө биринчи окууда сиз келгениңизде өзүңүз келгенсиз, Нурия Рахманбердиевна, туурабы? Бул жерде көп суроолор болгон, көп суроолорго так жооп бере албагансыздар. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселе боюнча министр өзү келиш керек да. Бир да келек. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эми бул оор маселе. Бул министр келип, эми ошо жоопту мойнуна алып, жоопкерчиликти ошол жерде ар бир суроого жооп бериш керек. Ошондуктан мен сунуштайт элем, буну күн тартибине алып эле турбайлыбы? Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Анда мен сунушту дош коем, күн тартибинен 7-чи маселени алуу боюнча. Дош бериңиздер, ким макул? Каршы? Жок, көпчүлүк дош менен кабыл алынды. 7-чи маселе күн тартибинен алынды. Урматтуу депутаттар, 9-чу маселе күн тартибинен алынган, өзүңөргө белгилүү болгондой. Анда күн тартиби боюнча 10-чу маселеге өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев тарабынан демилгеленген мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окуга киргизилет. Баяндамачы Маматалиев Марен Абдрахманович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Чакырылгандар: Бакетаев Алмаз Кушбекович, Кыргыз Республикасынын финансы министри; Досалиев Баялы Атамырзаевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуулар департаментинин директору. Чакырылгандар барбы? Барсыздарбы? Анда сөз баяндамачыда. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул баягы эле бир ай мурун каралган мыйзам, сатып алуулар мыйзам боюнча ал жерде эч кандай өзгөртүү жок. Болгону редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр болчу. Сиздер айттыңыздар эле, шаштырбай келдик. Бир ай өттү, шаштырган жокпуз. Башка каталарды тапкан жокпуз. Болгону ушул айтылып кеткен Камил Абзака сиз айткан жана башкалар айткан баардыгын эске алдык. Мүмкүн болсо баягы айтылганда 2-3 окууда бир кабыл алып берип коюңуздар суранам. Регламент боюнча тииштүү фракциялардын чечимдерин палатага чейин алып келип берем, Кудай буйрса. Колдоп берип коюңуздар суранам. 2-3 окуу. Кандай дейсиз? Кечиресиз, мен 2-3 окууга бул редакциялык мүнөздөгү өзгөрүүлөр, эч башка нерсе жок. Болгону редакциялык мүнөздөгүлөр, бирок фракциянын чечимдери фракциялардын чечими жок. Сиз айтайын, ачык айтайын, бирок палатага чейин алып келип берем. Палатага чейин келбей калса, сиздер 2-нчи окууда эле карай бериңиз. Анда мындай кылайлы. Малем Абдрахманович, эми туура айтасыз, бул эми редакцион бул керек. Анда мындай кылайлы. Биз азыр бир келишимге, эгерде палатага чыкканга 2-нчи окууга палата чыкканга чейин сиз 3, то есть көпчүлүк фракциянын чечимин алып берсеңиз, биз анда 2-нчи, 3-нчүдү колдоп берели. Эгерде келбей калса, 2-нчи окууда болуп эле калып кете берсин. Ооба, туура айтасыз, ооба. Кандай дейсиз, урматтуу депутаттар? Регламент бузбайлы. На наличие решений фракции биз 2-нчи, 3-нчи окууда. Макул. Анда комитеттин чечимине 2-нчи окууда жана эгерде фракциянын көпчүлүк фракциянын чечими 2-нчи, 3-нчи окууда окутууга макулдугу болсо, 2-нчи, 3-нчи окууда кабыл алып бергенге биз даярбыз. Анда комитет чечими 2-нчи жана 3-нчи окууда при наличии фракции. Дошко бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок? Ошондо эле кете беребиз да. Но сүйлөшүп алдык. При наличии макул. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги 11-нчи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлик төрагасы тарабынан демилгеленип 2027 жылдын 17 августунда каты менен жөнөтүлгөн расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-нчи окуга киргизилет. Баяндамачы 11-нчи маселе. 11-нчи. Так. Жумалиев Зайнидин Халидинович, Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары.
Барбы? Бар. Анда сөз сизде. Рахмат. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 21 жылдын 8 февралындагы жарлыгын аткаруу үчүн иштелип чыккан. Инвентаризациялоонун жүрүшүндө ведомство аралык эсептик комиссия тарабынан эксперттик комиссия тарабынан расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына каттоонун бардык түрлөрү боюнча тийиштүү ченемдерди, аларды уюштуруунун тартибин жана жүргүзүү шарттарын киргизүүнү, ал эми эл жана турак жай фондун каттоо жөнүндө жана айыл чарба каттоосу жөнүндө мыйзамдардын күчүн жоготту деп таануу сунушталган. Мыйзам долбоору менен расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-чү, 11-чи, 19-чу, 23-чү, 35-чи жана 36-чы беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү каралууда. Колдонуудагы расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 19-чу беренесинде каттоолор жөнүндө жалпы ченем гана камтылган. Ушуга байланыштуу бул мыйзам долбоору менен каттоолордун укуктук өңүттөрүн ачып берүүчү тиешелүү кошумча беренелер 19.1, 19.2 жана 19.3 статьялар киргизилүүдө. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясына шайкеш келтирүү үчүн мыйзамдын бүткүл текстиндеги өкмөт сөзүн тийиштүү жөндөмөлөрдөгү Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети деген сөздөргө алмаштыруу сунушталууда. Укук бузуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинин жаңы аталышына шайкеш келтирүү үчүн мыйзамдын 35-чи, 36-чы беренелериндеги жоруктар жана бузуулар деген сөздөрдү укук бузуулар деген сөздөргө алмаштыруу сунушталган. Мыйзам долбоору Министрлер Кабинети тарабынан демилгеленген 22 жылдын 20 октябрында биринчи окууда каралган жана жактырылган. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоонун жүрүшүндө бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет менен биргеликте Жогорку Кеңештин аппаратынын экспертизаларды жүргүзүү бөлүмүнүн сунуштары эске алынды. Мыйзам долбоорунун биринчи окууда кароонун жүрүшүндө комитеттин мүчөсү депутат Нарматова Надира Азимовна тарабынан өлкөдөн сыртка чыгып кеткен эмгек мигранттарынын эсебин жүргүзүүнү жакшыртуу боюнча сунуш киргизилген. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 22 жылдын 13 апрелиндеги номеру 91 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 21-30 жылдарга карата миграциялык саясат концепциясынын биринчи этабын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын аткаруу максатында Улуттстатком миграция чөйрөсүндөгү расмий жана административдик статистиканын маалыматтарын чогултуу тутумун өркүндөтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ менен иш жүргүзүп жатат. Жумушчу топтун курамына мамлекеттик органдардын анын ичинде Улуттстатком, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция, тышкы иштер, санариптик өнүктүрүү, ички иштер, билим берүү жана илим министрлигинин, чек ара кызматтарынын өкүлдөрү, миграция боюнча эл аралык уюмдун эксперттери кирет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тышкы эмгек мигранттарынын саны жөнүндө маалыматтарды чогултуу максатында Улуттстатком тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 14 жылдын 19 декабрындагы 715 берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмүн эсептөөнүн убактылуу методикасын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Башка сунуштар жана сын пикирлер келип түшпөгөндүгүн эске алып, расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорун экинчи окуудан колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы аталган мыйзам долбоор боюнча? Суроолор жок болсо, анда комитеттин чечимине өтсөк, урматтуу депутаттар. Комитет чечими расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитеттин чечимин дош коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Чоң рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги 12-чи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленип 2022 жылдын 13 июлунда каты менен жөнөтүлгөн салык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачы Сүйналиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасы финанс министринин биринчи орун басары. Чакырылгандар: Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри; Кутманова Динара Асина, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри. Чакырылгандар барбы? Кимдер бар? Министрдин орун басары бар экен. Мынабу жаратылыш ресурстардан ким келди? Я. Барсыңарбы өзүңөр тааныш? Жок. Министр орун басары. Нет, они этот чакырылгандар. Туура айтасыздар. Эми муну силер чечесиздер, урматтуу депутаттар. Мели? Сунуш берип коем. Сунуш барбы? Анда, урматтуу депутаттар, бул жерде эки депутаттан, Камила Абдразаковнадан, ошондой эле Шарапатка Мажитовна сунуш чыгып атат, эми баарына тең болойлу деп. Себеби бул жерде бизде министрлер чакырылган экен, тем более баяндамачы министр, чакырылгандар бүт министрлер чакырылыптыр. Анан эч кимиси келбей, бүт орун басарлары келиптир. Анда мурунку айыл чарба министринин кут ушундай болгон, ошондуктан тең болойлу дейт, буну күн тартибине алып коелу дейт. Кандай дейсиздер? Башка сунуш жокпу? Урматтуу Данияр Эмеч, уруксатпы? Уруксат берсеңиз. Финанс министринин биринчи орун басары министр отурду эле жана азыр өкмөттө жүрөт. Анан биз кат жүзүндө да кайрылдык элек ошол. Жок, эми силер кат жүзүнүн аягына кайрылып атпайсыздар. Бир күн эми мындай да. Эми бири-бирибизди сыйлайлы. Өзүңөргө керек болгондо, бюджетти карап атканда баары келип тизилип отурду. Себеби ол силер үчүн аябай жооптуу. Эми биз деле эч нерсе карабай ошол жерде саат 1:30 чейин отуруп силер менен иштеп бердик. Ошон үчүн бири-бирибизге тең сый болойлу. Урматтуу депутаттар, анда сунуш бул маселени күн тартибине алуу боюнча дош коем, дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Анда көпчүлүк дош менен сунуш кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, бая күн тартибине биз бир маселени киргизгенбиз. Бул баягы макулдук берүү боюнча. Бая Минтранстын Япониядагы баягы кредитный соглашение боюнча. Азыр. Ошону карап койлу, анан ар кандай маселелерде 2-3 маселебиз бар, ошо менен жумушубузду жыйынтыктайбыз. Баягы кошулган маселе боюнча баяндамачылар барбы? Бар келиштиби? Анда Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын инфратүзүмүнүн климатка туруктуулугу жогорулатуу долбоору боюнча грант жана насыя берүү жөнүндө макулдашуулардын долбоору жөнүндө баяндамачылар Кайынбаев Нурланбек Бектембекович, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары; Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министринин орун басары; Сакиев Азамат Абдукаримович, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору. Барбы? Чакырылганда бар келдиби? Бар. Анда сөз баяндаманы ким жасайт? Сизби? Нурлан Кайынбаев. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын мамлекеттик ишканасынын инфратүзүмүнүн климаттык туруктуулугун жогорулатуу боюнча долбоорго инвестициялык грант берүү жөнүндө макулдашуунун жана кредиттик макулдашуунун долбоорлору карооңуздарга киргизилип жатат.
долбоордун жалпы суммасы 12 миллион евро. Сунушталган долбоордун алкагында негизинен 3 иш-чара ишке ашырылат. Биринчиси бул Боом камчык айылындагы ташкулоого каршы курулманы 150 метрге узартуу. Экинчиси универсалдуу жүк ташуучу жарты вагондорду сатып алуу. Үчүнчүсү Луговая бекетинен Балкчы бекетине чейин жолдун үстүнкү катмарын модернизациялоо жана Кыргыз темир жолунун коопсуздугун жорулатуу. Долбоордун жалпы суммасы жогоруда айтып кеттим 12 миллион евро, 8 миллион анын ичинен 8 миллион евросу кредит, 3 миллион евро грант түрүндө, 1 миллион евросу Кыргыз темир жолунун өздүк салымы. Бул долбоордун чегинде Кыргыз темир жолу мамлекеттик инфраструктурунун финансылык туруктуулугу жогорулайт, динамикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн кошумча шарттар түзүлөт. Урматтуу депутаттар, жогоруда айтылгандар негизинде сунушталган келишимдерди колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Сөз депутат Айжигитов Султанбай Абдрашитовичке берилет. Здесь вот немеден түшүнүк бар экен да, требование концессиональности Международного валютного фонда. Это о чем идет речь? Что за требование концессиональности? Министерство финансов, заместитель министра финансов Руслан Татиков. Здесь МВФ у нас всегда мы берем грант-элемент 35%. Это рекомендация Международного валютного фонда. Мы только берем льготный кредит. И в связи с этим, если вы видите, наше предложение было ранее ЕБРР, Европейский банк, на 10 лет предоставлял данный кредит. Мы попросили на 12 лет. Потому что если 10 лет, то она не исходилась грантом элемента 35%. Мы увеличили до 12 лет. Они согласились. Руслан, я совсем другое спрашиваю. Вообще вот требование концессиональности Международного валютного. Что это такое вообще? Это грант-элемент 35%, чтобы государство получало эти кредиты только по льготным условиям. То есть это само такое калькуляция, только льготный. Если она меньше 35, значит он не льготный. Поэтому это мы себе в стратегии управления государственным долгом тоже прописали, только будем брать льготные кредиты. Раньше это было 50%. 45. Нет. 45 было, да, раньше? Нет, 35 она всегда была, то есть это вот с 2010-го 35%. Есть проекты, которые меньше 35, потому что они приходят, нам говорят, что готовы дать кредиты. Мы проводим расчеты, если меньше 35, мы говорим, что не можем брать такие кредиты. Но на сегодняшний день он сейчас получается меньше 35. Нет, 35. 10 лет было, мы увеличили до 12. Нет, вот в данном соглашении 3 миллиона гранта, это же меньше, наверное, чем 35 или нет? Нет, выходит 35%. Выходит, да. Понятно. А еще вот ставка фондирования. Это что за ставка фондирования? Ставка фондирования это является вот Евробор 6-месячный. То есть у них Европейский банк дает не как другие, вот Всемирный банк, они всегда нам дают фиксированно, вот 0,75, вы же знаете. Азиатский банк всегда дает 1% и 1,5%, то есть льготный период 1, потом 1,5. А вот Европейский банк всегда 1 плюс Евробор 6-месячный. То есть вот это 1% это их прибыль, ну как прибыль, это их операционные расходы плюс прибыль, да? А Евробор 6%, они все смотрят на европейском рынке, на лондонской, и она может меняться постоянно. Понятно. Менде суроолорум жок, анан муну колдош керек деп ойлойм, себеби компоненттери өтө актуалдуу экен. Боомский ущельеда жаңы противообвальные, обвальные, универсальный грузополый вагон, ну они все актуальный экен да, колдоп бериш керек деп ойлойм. Рахмат. Кийинки сөз депутат Абдибаева Айсара Нышановна берилет. Рахмат. Руслан Сатылганович,
Мына жерде жазылып турат да, калган суроолорго жооп алдык. 22 жылдын 14 ноябрына карата 2 миллиардпы, бул 337 түзөт деген эмне деген? Жок, бул 2 миллиард эмес го, 2,337 дегенби? Процент. Мына жерде долбоордун жалпы суммасы 12 миллион. Анын ичинен 8 миллион деген жерде ачсаңыз, 3 миллион евро грант деген жерде. Ооба, 3 миллион грант, 8 миллион. Ошонун акырында 22 жылдын 14 ноябрына карата 2 миллиардпы же миллионбу? Мына 337 деген түзөт деп атат да. Эмне мен түшүнгөнүм? Жок, бул процент. Азыркы күнгө Евробор 6 айлык Евроборубуз 2,337 процентти түзөт. Эмне үчүн мындай высокий процент? Ушунда Евробор 6 бул деген биз эметпейбиз, бул европейский рынокто өзү түзүлөт. Ал деген лондонский фондовый биржада дачы. 2,5га жакындап калыптыр да. 2,33 плюс 1, 3,33 болуп калат да бүгүнкүгө. Даже 3,33. Да, 3,33. Ушунчалык шашылыш кереги бар. Мына 0,76 деген проценттер бар эле да. Ооба. 1% дегендер бар эле. Эмне үчүн? Жок, туура айтасыз. Анда мен буга чейин айткам, Дүйнөлүк банктан биз 0,75 пайыздан алабыз, Азия өнүктүрүү банкынан 1,5% алабыз. Ал эми Европа өнүктүрүү банкынан биз деген ушу 1% плюс Евробор 6 айлык. А Евробор 6 айлык былтыр мисалы минусовой болуп аткан. Ошон 1%дан болчу. Азыр деген ушул рынок бардыгын проценттерин бардыгы көбөйүп атат, бардык өлкөлөрдө. Ошол үчүн азыр лондонский фондовый биржада ушундай бул 6 айлык болуп атат, 2,333. 3,37ге кетип калат. 2,337, 2% болуп калат, 3% 337ге кетип калат. Бардыгы 3,3%. Эмне мынча кымбат грант кредит алып зарыл бизге? 3 миллиону грант болуп атпайбы, Айсара Нышанова? 3 миллион, хотя 5 миллион кылбайсыңар банда. Мурда беришеле, мына 50 миллион берсе, 25 грант, 25 кредит кылып беришеле. Жо, Европа өнүктүрүү банкы андай бербейт. Алар болгон башка Дүйнөлүк банк эле берет андай. Дүйнөлүк банк эле, анан Азия өнүктүрүү банкы 50% кредит, 50% грант. А Европа өнүктүрүү банкы бербейт. Качан башталат төлөмдөр? Төлөмдөр булардыкы 12 жылга берилип атат. 2 жыл жеңилдетилген мезгил, 10 жыл баягы негизги суммасын төлөөгө. Бул процент пайыз менен биз эми карызга кирип кетебиз да дагы, Руслан Сатылганович. Бирок долбоор жакшы экен, эми смотрите. Бул Кыргыз темир жолу ошо актайбыз дейт, булдан пайда түшөт деп ошо бизге сунуш берип атышат. Кыргыз темир жолу анализ чыгыптырбы өзү? Анализдер барбы, кайерде кана? Анализ барбы сизде? Кандай кайтарымы, кандай болот, ошо эффективности барбы? Кана анализ? Анализ бар, өзүбүздүкүн жасап коебуз. Ошо расчетторуңарды берип койсоңор бизге түшүнүктүүрөөк болот эле да. Ичинде бар расчеттор. Ай сайын $80,000, 80,000 евродан төлөйбүз да. Ай сайын 80,000 евро деген кандай төлөйсүңөр силер? Кантип төлөйсүңөр? Силерде ушунчалык киреше көп барбы? Ооба. Ай сайын өзү общий кирешеңиз канча айтыңызчы? 80,000 евро деген. Ооба. Ошо барбы сизде өзү? Ооба. Азыркы учурда буюрса 10 айдыкын 1 миллиард 120 миллион сом да бул, сом. Сом болуп атат. Ооба, туура. Миллион сом болуп атат. 1 миллиард кечиресиз. 120 миллион сом. Эртең буга өкмөт кепилдик берип атат да, туура? Ооба, өкмөт кепилдик берип атат. Ушу Кыргыз темир жолду өнүктүрүш үчүн биз ушул кредитти алып атабыз. Анда өкмөткө жүктөлүп калышы мүмкүн да, Руслан Сатылганович. Айына 80,000ден төлөш бул вообще большой вопрос. Ооба, бирок Кыргыз темир жолу төлөп беребиз дейт. Ошол үчүн биз өзүбүздүн кепилдигибизди берип атабыз. Кыргыз темир жолунун расчеттору жок, бар деп коет. Кана, где расчеты?
Маалымат берген жоқ, так маалымат берген. Жооп барбы? Расчеты же нету. Азархан нышанына бул кредит макулдашу акыркы бул 2 жылдан бери жүрүп турат. Буякта бизнес планы ошонун баарын көргөндөн кийин, анализ экспертизадан өткөндөн кийин анан булар макулдугун берген да. Бул боюнча кошумча маалымат берели анда сиздерге. Жо, азыр алып келиш керек эле да, кошумча маалымат кийин берген эмне кереги бар? Азыр биз макулдашууга келип атабызбы? Айсара Нышановна. Ошол расчетуңузду ала келишиңиз керек эле да, туура? Вот мы можем деп доказывать этип, биз платежеспособныйбыз, айына мынчадан киреше алабыз дегенди бериш керек да. Азыр 10 айдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 120 миллион кирешеге чыгып тур да. Булардын расходтору да бар да, туура? Өзүңөрдүн мындан сырткары, кредиттен сырткары расходторуңар большие. Да, у нас большие. Просто когда мы делали анализ, с 2018 года уже прорабатывается этот вопрос. Сейчас у нас мы... Ну хорошо, дайте анализ. Анда бизге анализ бергиле, кошумча маалымат, хорошо? Рахмат. Кимде да сөз депутат Бекешев Даснат Алабаевичте. Кыскача жоопту бергилечи. 21 жылда прибыль канча болду Кыргыз темир жолунун? 1 миллиард 490 миллион сом. Это прибыль, да? В целом на 22 год какие планы у вас? С чем заканчиваете? Где-то 1 миллиард 120 миллионов сомов. У вас прибыль в основном за счет груза перевозок, да? Верно. Вот мы сейчас вот этот берем кредит, он идет у вас на укрепление в железной дороге, которая находится вот в Бомском ущелье. Одна из частей. Там же тоже грузопоток идет, да? Верно. А еще что собираетесь на этот кредит делать? В общей сложности 12 миллионов, 1 миллион, это получается... Не, я понял, да. Ну что, вот Бом укрепить? 3 миллиона гранта, это получается на реконструкцию Бомского, в Боме галерею 150 метров, и на 8 миллионов полувагоны, на то время было 100 полувагонов и 20 километров рельс. 22 километра? Да. А вот вы сейчас самостоятельно начали строить рельсы в этом, по-моему, вы сами начали с Каракече, да, начали строить? Балыкчыгор. С Балыкчы, да. Кочкор. Уже заканчивается там? Там мы в этом году планировали 5 километров, мы уже завершили 5 километров. Это вы за свой счет делаете? За свой счет все делаем, да. А вот это соглашение, сейчас вы кредит возьмете, оно призвано, чтобы немножко прибыль увеличить у вас? Конечно, там будут полувагоны у нас, непосредственно сейчас... Это грузовые вагоны? Грузовые, да, полувагоны. Не, ну если это вам дает прибыль, я думаю, если вы готовы справиться, ну надо, наверное, поддержать, я думаю, в принципе. Спасибо, нам это очень нужно, почему? Потому тем что более миллиарда у вас прибыль, я считаю, что Данияр Ермекович колдош керек қой. Рахмат. Рахмат. Кейинки сөз Алимжанов Фархатбек Айбековичке берилет. Рахмат, Данияр Ермекович. Саламатсыздар, урматтуу бүгүн жыйын катышуучулары, коллегалар. Мен өзү кредиттерге каршымын, но вот что я хотел здесь сказать. 18 жылы баштаган экенсиздер да, если вы ошол маалда ошол проектти калганыңызда силерге арзаныраак түшмөк эле да. Себеби мынабу проценты, она наценка, она самой не страшна, потому что сейчас инфляция сильно пожирает. Бүгүн агар 1 миллион долларга каражат кылбасак, эртең 5 миллион долларга түшөт да. Ошого айтат элем, Руслан Татиков, мы бы хотели вы пробуете вот Исламский банк развития такими тоже обращайтесь? Мы всем обращались. В данный момент Европейский банк реконструкции и развития вышел напрямик к Кыргыз-Темиржолу. В первоначальном варианте они хотели напрямик взять. Кыргыз-Темиржолу хотел напрямик с ЕБРРом. Но когда, оказывается, напрямик они берут, прямое соглашение, то процентная ставка выше, чем, например, суверенный, то есть за счет гарантии правительства. То есть напрямик они хотели около было 4,5–5%. А через государство, когда мы берем, то она намного дешевле. Понятно. Бул долборду колдойбуз. И второй вопрос вам, Руслан Татиков, лично хотел вот наша областыбызга там 12 миллиардов сом керек экен да.
вы можете в этом помочь для инфраструктуры? Потому что инфраструктура актайт да. Ондан коркпош керек акча алышкачы. Поэтому мы это поддерживаем и ошо областына 12 миллиард боюнча бир сиз менен сүйлөшсөк, а? Это мэрия, да? Мэрия область. А область, облфонда у него уже нету ничего. А, например, Булар уже, у них есть, например, вагоны, то есть они как гарантия будет. А если мэрия возьмет, чем-то у них есть доходы, которые они могли бы нам оплачивать, чтобы мы своевременно тоже выплачивали Европейскому банку развития, тогда мы можем. А если нет у них ничего, мы должны же чем-то оперировать, чтобы возвращать эти средства. Понятно. Все, спасибо. Буну алыш керек и рахмат. Эмне чозбош керек. Надо коркпой алып инфраструктурага биз колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жигалбековна берилет. Колдойбуз. Маселе деле жок, только у меня этот темир жол такой вопрос, да? Каждый сезон на Иссык-Куль вы такую шикарную рекламу поездов делаете, потом люди садятся изнутри, делают обратную вам рекламу, что по факту это не так. Помните вот этот красивый поезд? Да. Я как бы на очень таких патриотичных чувствах, я помню, поделилась на своей страничке. Потом меня как побили, сказали, что я рекламирую Кыргыз-Темиржол, и потом начали мне сбрасывать видео, как на самом деле поездки, как совсем другой этот внутри формат. Вот что у вас на следующий год, когда планируете? Ну, в действительности есть небольшая проблема, то, что у нас сейчас парк пассажирских перевозок плачевный, в плане того, что они старые, без кондиционеров, но максимально стараемся. Я думаю, что наши граждане и депутаты от вас не требуют, чтобы все поезда были в идеальном состоянии. Просто когда вы так рекламируете, вы же вводите в заблуждение конечного потребителя, который думает, что за вот эту очень маленькую сумму он в таких условиях доедет до Иссык-Куля. Насчет экспериментального вагона панорамного, я могу сказать, что в прошлом году он был очень актуален. Он в позапрошлом году была реклама, в прошлом году была реклама. Нет, мы в прошлом году только его сделали. В прошлом году, да? Да, да, первый раз он летом его запустили, и то не полностью. Могу сказать то, что рецензии комментарии по этому вагону были очень хорошими. В действительности я могу пообещать вам, что на следующий сезон мы обязательно пригласим депутатов, чтобы вы сами проехались и посмотрели. Нас именно удобства. в этот вагон сажать зачем? Надо, чтобы реклама соответствовала. Она тому, соответствует, полностью не один соответствует. вагон, а все поезда были такими. Ну, мы стараемся Вы же этого не максимально... можете обеспечить. Просто мы елді алдағанда олатауыз да, анан біз ошо прокатимся, это все выйдет в роликах. В смысле, я просто сглупила и поделилась этим постом. И когда в итоге такой шквал негатива получилось, что я обманываю, то есть я такой лоббист ваш получилась, да? Я это к чему? Надо как-то, наверное, просто честным быть со своими гражданами и говорить, что это не все поезда за такую-то... Сколько проезд до Иссык-Куля? 500 сомов. Было меньше тогда. Не экспериментально, обычный. Старый 59 сомов. Вот что за 59 сомов, извините, пожалуйста, такого сервиса мы не предоставляем. Ачык боллачы, пожалуйста. Біз да аябай алдамчылып калбайлы, да, янда. Депутаттар с удовольствием проедется. Это вообще не вопрос. У нас пока один вагон, на этот вагон 52 места, было около 170 человек, постоянно забивалось. Вы для привлечения туристов правильно делаете, это все правильно делается. Просто я к тому, что есть такая этическая сторона, пожалуйста, на кейін мындай элин бар ойлоп калатканда бүт 50 сомго ушундай мен барып келем деп ошондой алдабайлы, да? Ошол эле. А так колдойм, боомду сөзсүз түрдө жасаш керек, бул эчак эле алып келине турган нерселер да, жасала турган нерселер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар бары жазылып суроолорду берип бүтүштү. Анда комитеттин чечимине өтсөк, комитеттин чечими макулдашуунун долбооруна макулдук берүү боюнча чечимин дошко коем. Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Көпчүлүк дош менен макулдук берилди. Бул маселе боюнча келгенде бара берсеңиздер болот. Анан баягы сураган боюнча кошумча маалыматтарды берип коюңуздар. Обязательно. Ар бир депутатка ошол келип, ошол маалыматтарды бериңиздер. Рахмат, урматтуу депутаттар, бизде күн тартибинде ар кандай маселелерде 3 маселебиз бар. Ошону жок, баары ачык эшик деле каралат. Анан жабык эшик артында бир эле маселебиз бар. Онда ошого өтсөк,
ар кандай маселеге тийишеси жоктор силер бара берсеңиздер болот, бир гана ошо калган маселеге тийиштүүлөр калсын. Азыр сунуш берет. Мен Данияр Ермекович. Сөз Айжигитов Султан Абдрашитовичте. Дополнительный эмелерди карап көрдүм да ким. Биринчиси могу кабар эмеси 3 миллион бериш керек экен. Анан могу жерде спецсчетко жанагы эсептөө палата спецсчетуна Сауд фондунан 2 миллион кошуп берилди. Ошону сурап атат да. Үчүнчүсү болсо мына эмеде саламаттык сактоо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ошолорду дарылаганга почти 6 миллион. Бардыгы эле керектүү нерсе да отдельный кылып алып үчөөнү эле сразу эле добуш берип койбойлубу? Негизи урматтуу депутаттар, мына Султанбай Абдрашитовичтин сунушу чыгып атат, мына 3 маселе бул орчундуу маселе. Эми өзүңөр таанышсаңар керек. Бул жерде эч кандай бир коммерциялык бир кызыгуу жок, бу жерде эчтеке жок да. Чисто бир социально значимый аналар экен. Суммалар деле андай эле чоң суммалар эмес экен. Ошого Султанбай Абдрашитович айтат, ушу 3 маселеге бир эле добуш берип койбойлубу дейт. Кандай дейсиздер? Иретмен беребиз. Иретмен кете беребиз, ооба. Мен окуп кете берем, анан добушка кое берем. Суроону бербейле. Суроону бербейле дейт. Анда урматтуу депутаттар, ар кандай маселе биринчи маселе бул. Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинин 2022-жылдын 7-октябрындагы номер 540-тескемеги макулдук берүү боюнча комитет чечимине добушка коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Макулдук берилди. Экинчи маселе. Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинин 2022-жылдын 27-октябрындагы номер 581-тескемесине макулдашууга киргизилип атат. Аталган тескемеге макулдук берүү боюнча комитет чечим добуш коем. Ким макул? Ким каршы? Жок. Көпчүлүк добуш менен макулдук берилди. Жана үчүнчү маселе. Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинин 2022-жылдын 29-июндагы номер 405 токтому макулдашууга киргизилет. Комитет чечими ушу аталган 405 токтомго макулдук берүү боюнча. Ошол боюнча Данияр Ермекович, урматтуу депутаттар, кечиресиз, мен бир суроону бере алаймынчы? Мен колдойм бул. Просто Бишкекте дагы бир эме бар да. Азыр баяндамачы Руслан Мырзабекович барсыз бияктабы? Бар, Данияр Ермекович. Сизге суроо. Вот реабилитационный центр тоже для детей есть. Вот в Октябрьском районе. Детский дом ребенка. Ошол дом малютки его называют. Он тоже при Минздраве ошол каралган жок да. Почему? Вот хочу просто уточнить для себя. Руслан Абаевич, бул боюнча 5 бизде ушул саламаттык сактоо караштуу ушул психоневрологическийлер. Не, аны мен түшүндүм. Мен айтып атам, мына Бишкектеги мына Белорусская көчөсүндө болуш керек эле да. Ты ошол дагы негизи саламаттык сактоолор инициатор болгон, киргизишкен, ошол эмне себептен. Алар барбы азыр? Бар биякта. Айтып берсинчи, эмнеге ошону кошкон жок да? Башкалар кала береби? Жок, саламатсыздарбы? Жок, алар Минздравда. Детский дом Минздравдын көзөмөлүндө эмес, саламатсыздарбы? Ал Минсоцразвитиядабы? Минсоцразвития. Все, рахмат. Анда Минсоцтрудка анда биякта жок да, Минсоцтруд. Минсоц жок, Дасан Абаевич. Сиз анда маалыматты берсеңиз, ошону табып, урматтуу замминистр. Жарайт. Ладно, рахмат. Хорошо. Кагаз түрүндө беребиз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, аталган 405 токтомуну комитеттин чечими макулдук берүү боюнча чечимин добушка коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Ким каршы? Жок. Көпчүлүк добуш менен макулдук берилди. Рахмат. 3 маселе, ар кандай маселелерде каралып бүттү. Эми бир маселебиз бар. Данияр Ермекович, менде бир бар. Шерметалиев Медербек Асанбек иштеген барбы? Ким? Шерметалиев. Азыр сизге жолугайынчы мере? Болду. Сиз кетпей туруңуз анда. Мына бүткөндө жолуп кетиңиз.